Бүгүн республикадагы эң чоң китепкана 90 жылдык басып өткөн жолун эскерип отурат. Китепкана азыркы күнгө жеткени кызматкерлердин эмгеги деп билсек болот. Алардын бири Маликова Зурман апа. Ал улуттук китепканага 40 жылдык өмүрүн арнаган. Вы знаете, я вот так сейчас вспоминаю. Алгач 1963 жылы ишке киргем. 44 жыл эмгектендим. 60-70 жылдары китепкана Борбор Азиядагы илимий методикалык эң көрүнүктүү чоң борбор болгон. Улуттук китепкананын жааматы уникалдуу курамдан эле. Кыйын библиографтар, илимий методикалык кызматкерлер. Мен үчүн алар абдан уникалдуу адамдар эле. Менин келишим ошол учурга туш келди. Алгач китепканада жардамчы болуп иш тажрыйбамды баштагам. Кийин илимий методикалык, илимий изилдөө бөлүмдөрүндө эмгектендим. 1973 жылы мезгили менен улантылып жаткан басылмалар тармагына бөлүм башчы болуп дайындалып, ошол жерден пенсияга кеттим. Улуттук китепканага 18 жашымда келгем. Жаштык курагым ушул жерде өттү десем болот. Китепканада жакшы кечтер, майрамдар өтүп турчу. Чыңгыз Айтматовдун китептеринин презентациялары да өтчү. Ошол кечтерге башка тармактын өкүлдөрү да катышчу. Маселен, кинематографтар Төлөмүш Океев да келип турчу. Ал кезде Чернышевский китепканасы деп аталчу. Окуу залында кызыл алма тасмасы тартылып, Сүймөн Кулчокморов менен Таттуу Бүбү Турсунбаеванын кантип образ жаратып жаткандарын карап турганбыз. 60-70 жылдары окутуучулардын, жогорку окуу жайдын студенттеринин китепканага болгон суроо талабы күчөлө. Адамдар китепканага кирүү үчүн кезекке турушчу. Учурда бардыгы санариптештирүү болуп жатпайбы? Мен кызыгып карасам, китепканага ресурс жетпейт экен. Акча жана кызматкерлер жетишпейт. Башка чоң китепканаларды алсак, маселен Казакстанда 100 миңдей санариптештирүү фонду болсо, бизде 10 миңдей гана. Бул абдан аз. Китепкананын администрациясына жана Маданият министрлигине кайрылат элем. Биздин улуттук китепканага көңүл бургула. Китепкана бул байлык. Биздин кызматкерлерди майрамы менен куттуктайм. Жумушта ийгилик жана чың ден соолук болсун. Ал эми китепканабыз өнүгө берсин. Библиотека наша в дальнейшем еще больше процветала. Кыргыз Республикасынын улуттук китепканасы 1934 жылы Кыргыз Автономиялуу Республикасынын мамлекеттик китепканасы катары ачылып, 1939 жылы Чернышевскийдин ысымы берилген. 1981 жылы СССР министрлер кабинетинин чечими менен Ленин атындагы наамы ыйгарылган. 1993 жылы улуттук макамы берилип, 2015 жылы Алкул Осмоновдун ысымы ыйгарылган. Улуттук китепкана Борбор Азиядагы дүйнөлүк адабияттын эң чоң казынасын сактаган ири китепкана катары коомго кызмат кылды. Китепкана фондунда 90 тилдеги 6 миллионго жакын адабият жана башка маалыматтык ресурстар бар. Жылына 300 миңге жакын окурмандар тейленип, 1 миллион басылма пайдаланууга берилет. Биздин улуттук китепкананын 90 жылдыгы деп атабыз. Бул имаратыбызды 84-жылы 60 жылдыкта ушуну дагы биздин ал кездеги Турдакын Усубалиев аталарыбыз ушуну ачкан. Бул албетте биздин элдик сарай. Элибиз ушул китепканага китеп эле окуган үчүн эмес, жөн эле келип эле ушул жерде баарлашып, өзү дем алыш күнү болобу, иш күнү болобу келип турушу керек. Салтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары, белгилүү илим, билим жана маданият ишмерлери, ошондой эле элчиликтерден, эл аралык жана коомдук уюмдардын жетекчилери, республикадагы облустук, шаардык, райондук китепканаларынын кызматкерлери катышты. Ошо Талас облусунун делегациясы менен келип, Алкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын 90 жылдык аракесине катышып жатабыз. Бул абдан маанилүү окуя болуп атат биз үчүн. Себеби ушу улуттук китепкана биздин Кыргызстандан эң ири, эң улук, эң үлгүлүү китепкана болот деп эсептейм. Азыркы замандын ылайыгына, талабына ылайык ушу китепкананы жаңы технологияга толуктап, жаңы технологиялар менен иштеп, көптөгөн жакшы иштерди аткарып атышат. Андан тышкары дагы ошо биздин айыл аймактагы, региондогу китепканаларындагы билим деңгээлин жогорулатуу боюнча дагы окутуулар өтүп атат. Алкул Осмонов атындагы китепкананын жааматын, анын директору Айнур Аскаровнаны ушу 90 жылдык юбилей менен куттуктап кетким келет. Албан игиликтерди жарата берсин. И я очень довольна, что из этой библиотеки
Мен бул китепканадан маалыматтарды колдонуп, керемет окумуштуулар, жазуучулар, илимий ишмерлер чыкканына кубанычтамын. Чындыгында бул китепкана биздин коомго билим бере турган 6 миллиондой басылмалар, газеталар, журналдар, китептер бар. Мен китепкана өнүгүп өсүшүн каалайт элем. Коомубузду, Кыргызстаныбызды керектүү маалыматтар менен камсыздап, кубаныч тартуулай берсин. Эта библиотека наша будет процветать и приносить только радость. Улуттук китепкананын юбилейлик иш-чарасында Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов да катышып сөз сүйлөдү. Дүйнө жүзүндө китепкана тарабы кандай өнүгүп атса, биз дагы өнүгүүгө жол алып жатабыз. Китеп билим булагы деп айтат эмеспи? Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деп. Бул жерде биздин окурмандарыбыз күнүнө батпай жаңыланып турушубуз керек. Кудай буйруса, эмдиги жылы 25-жылы 2 айдан кийин, 1 айдан кийин биздин ушул Алыкул Осмонов атындагы имаратыбыз дагы реконструкция жана реставрация болуп, бир жаңы иш алып барабыз деген ойдомун. Бардыгыңыздарды ушул 90 жылдык мааракеңиздер менен куттуктайм. Учурда интернеттин өнүккөн убагы, китепканалар санариптештирүүгө өтүүсүз заман талабы. Электрондук китепкана бул ар түрдүү отчеттордун жана казынанын онлайн базасы. Андыктан улуттук китепканада санариптештирүүгө акырындап өтүп жатат жана республикадагы бардык китепканалар бир тутумга байланат дейт IT адиси. Билим берүү министрлигинде 2000ден ашык китепкананы бир тутумга, бир санариптештүү программага келтиргенбиз. Мурунку кагаз түрүндөгү отчетторду жокко чыгып, анын баарын азыр 1 секундада ала турган системаны ишке ашырганбыз. Азыркы учурда китепкана кандай болуш керек? Жана эң негизгиси азыр китепкана жаңы форматка өтүш керек. Бул болсо мурунку классикалык советтик түрдөгү китепканалар тилекке каршы өзүнүн жашоосун өттү десек болот. Азыр жаңы форматка өтүп, жаңы стандартка жана жаңы ноу-хау, креатив түрүндөгү индустрияга өтүп, окурмандарды чакырыш керек да. Улуттук китепкана өзүнүн ишмердүүлүгүнүн жылдарында 24 миллиондон ашык окурмандарды тейледи жана Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө зор салымын кошту. Асел Сөркул кызы, Гүлчора Казымполов, Азия ТВ, Бишкек.